Үй-бүлө курган жубайлар канча балалуу болууну чечишет. Алар каалаган балдарды биргелешип пландоо үчүн экөө тең дарыгерлер менен кеңешүүгө тийиш. Жубайларга пайдалуу кеңештерди берүүдө медицина кызматкеринин милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Алардын үй-бүлөнү пландоо боюнча так, анык жана толук маалыматка ээ болгонун суроо. Жубайларга аң сезимдүү негиздүү чечимдерди кабыл алууга көмөк көрсөтүү. Жубайлар тандаган контрацепциянын ыкмасын туура колдонуу боюнча сунуштарды берүү. Дарыгер жубайларга кеңеш берүү үчүн кайсы өзгөчө ыкмаларды колдонушу керек? Өзүңүздү тааныштырыңыз жана жубайлардын кайрылганы үчүн ыраазычылыгыңызды билдириңиз. Алардын ар бири өз көйгөйү жөнүндө айтып бериши үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүңүз. Жубайлар бири-бирин уккандай кылып маек куруңуз. Жубайлар негиздүү чечим кабыл алышы үчүн төмөнкүлөргө басым жасаңыз. Алардан алган маалыматты башка сөздөр менен кайра түшүндүрүп бериңиз. Жубайлардын сезимдерин жана эмоцияларын чагылдырыңыз. Жубайлар айтып берген маалыматтын маңызын кыскача жалпылаңыз. Мында жубайлардын экөөсүнүн тең көз караштарын чагылдырууга мүмкүн болушунча аракет жасаңыз. Жубайлардын жардам сурап кайрылганы үчүн ыраазычылык билдириңиз. Алар кандай сезимдерди башынан өткөрүп жатканын сураңыз. Зарылчылык болсо, кийинки жолугушуу боюнча макулдашыңыз. Жубайларга ийгиликтүү кеңеш берүү медицина кызматкеринин аларга карата ак пейил мамилесинен көз каранды.